Таза Кыргыз каналынын Ырыскелди агабыздан суранарым, менин кайрылуумду ушинтип чыгарып койсо, бул кайрылуумдун себеби ушу азыркы учурда талкуу болуп жаткан YouTube каналындагы дос балам чөңүп кеткен жер, ошо чөңүп кеткен дайынсыз жок болуп атат деген баланын досу мен болот элем. Ошо элге туура маалымат жетип, кандай бир комментарий жазгандар болуп атат, туура эмес, ой жүгүртүп туура эмес эмес, ошону туура жеткирип, анан комментарийни жазган адамдарга да айтып коет элем, туура эмес жазган, ушу туура көрүп, туура билип алып, анан бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөй туура жазсаңыздар деп. Окуянын жоо жайы мындай болгон. Биз дос балам экөөбүз 28-июлда эс алуу күндүн ызыгына байланыштуу көлгө түшүп келели деп, ушу пристанга Караколдо иштейчүбүз, пристанга барабыз деп, анан мурда ушакта 10-июлда эс алып кеткенбиз 3 күн. Ушул боз үйлөрдүн биринде эс алып, анан ушакты билгенибизден дос балам дагы суусу таза түшкөнгө жакшыраак деп ушака эметип экөөбүз келген элек. Ошого ошо жерде келип, ушул жерде отуруп, биз ушул вагондун жанында ушул жерден баягы эс алып келип, ичкилик ичип, ушундай кырсык болуп кетти. Болгон окуянын эмелерин тактап көргөзүп койсок, мынакей жана айтылып аткан эмелер 19 боз үй. Ушунун территориясы ушул жерге келип эс алганбыз, ушул боз үйлөр. Салыбыз биякта уланып, анан дос балам сууга өзү жакшы түшчү эле да. Анан суунун чоо жайы ушу дос балам түнкү саат 11-де ушу үйдүн, боз үйдүн ээлери кетип атып, мен турба койгон экенмин, ойготсо ошондо жатып ал деп, вагонду, тиги вагонда ачык таштап кетишкен экен, ушул вагонго жатып ал деп. Анан ал дос балам үй ээлери кеткенден кийин биз экөөбүз отуруп ичип, ичкилик ичкенден калган эле. Ошону алып, ал дос балам комуз чертчү эле өзү. Анан ошо комузун ичкилигин алып, закуска менен келип, ушул жерге келип, түн ичинде үй ээлери кеткенден кийин, ушул жерге келип ичип отурган экен. Ушул жерге комузун, ичкиликти жана закусканы таштап, ушул жерге полотенце менен жаап кеткен экен. Андан ары ушу саат канча экенин билбейбиз, эч ким көрбөгөнүнө байланыштуу көл жээкке барып чечинген экен. Ошоктан кийимин эрте менен туруп, өзүм таппаганын себебинен ушул жерде жүрүп элден сурап, эс алуучу элдерден. Анан кийин кийимин ушул көлдүн жээгинен таап алдык. Анан 102 кызматкерине чалып, 102 кызматкерлери бир 20 мүнөт аралыгында келишти. Бир 10дон ашык сотрудник келди, бир жаңылбасам бир 13 кишидей сотрудник келди. Зам роуду болуп келишип, ушул жерден анан МЧСке чалышып, МЧС кызматкерлери Каракол шаарынан МЧС кызматкерлери келип, издөө иштерин 5 адам келип издөө иштерин баштады. Чөмгөн сууга түшүп кеткен жери көл ушундай. Урматтуу Таза Кыргыз каналынын YouTube каналына кайрылып келдик, Ырыскелдинибизге. Өткөндө ошо YouTubeга чыгыптыр, билсин деген. Ошол жерден туура эмес маалымат кетиптир. Бул маалыматты Кыргызстан эмес бүт дүйнө жүзү окуду болуш керек менин оюмча. Себеби боз үйдөгүлөр жана бул эме Усталбектин өлүмү абдан сырдуу болуп атат. Биз жерден бир да боз үй алган эмес, эч кандай боз үй алган эмес, биз жерден эч кандай коттеджди алган эмес. Ал бала өз алдынча келип эс алып кеткен. Биз өз алдынча келген адамдарга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун да указы бар, жарлыгы. Көл жээкке бош кирип түшүп, бош чыгып кетсин деген указы бар.
bu boz üyeleri biz болгону 5 сотый жерге жол беребиz. Себеби 5 сотый жерди biz айыл өкмөтүнөн алганыбыз анык. 5 сотый жерге мына азыр мен мына даже биз свет тап келгенбиз. Ошонун токтому бар. 12 квадрат метр. Сөзүмө кошумча кылып, Каракол шаарынын эмчейис кызматкерлерине, анан Түп районунун милиция кызматкерлерине ыраазычылыгын билгизип кетет элем. Ошо 13 күн издөө жүрдү. 13 күн издөөдө Караколдун жардамчылары, водолазниктери, суу сакчылары 13 күн аралыгында 13 күн издөө аралыгында 5 кызматкери келип атты ар дайым. Ошолорго чоң ыраазычылык, колунан келген жардамдарын берди. Түп районунун милиция кызматкерлеринен ушул жерде участковый бала, Автандил деген бала ушул жерде күнү түнү жүрүп атты, өзүнүн иш эмесин жүргүзүп. Ага да чоң ыраазычылык. Опер сотрудниктеринен Элеман деген бала келип атты, анын жардамчылары да келип, следователь бала калыс болуш керек, ал да келип ушул жерден эмелерди сурап, жанагы